Саламатсызбы теле көрүүчү, бул Ала Тоо Лайф программасы биздин каналдын түз эфирин улантат. Ушул күндөрү Сауд Арабияда Борбор Азия булуңдагы араб мамлекеттеринин кызматташтык кеңеши аттуу алгачкы саммит өтүп жатат. Мамлекет башчысы 18-июлда саммитке катышуу үчүн жөнөп кеткен. Жумуш сапарынын алкагында бир катар араб өлкөлөрүнүн лидерлери менен жолугушуусу күтүлүүдө. Саммиттин айланасында сөз кылуу үчүн төрүбүздө коомдук ишмер Нуриет Абдулазиз мырзаны чакырганбыз. Абдулазиз Нуриет мырза, ассаламу алейкум. Студиябызга кош келипсиз. Алгач эле айтсаңыз, ушул араб өлкөлөрү менен Кыргызстандын байланыш тарыхы бүгүн эле башталган жок. Буга чейин дагы бир канча тепкичтерден өтүп, баскычтардан өтүп, байланыш улам бекемдеп келе жатат. Ушул боюнча тарых жөнүндө айта кетсеңиз. Рахмат. Эгер кыргыз-араб мамилесин жалпылап эле карасак, тарыхтан албетте бизге араб улуту менен, дегеле араб улуту менен кыргыздар баягы ислам аркылуу, дин аркылуу таанышканбыз. Алгачкы эле бул баягы 8-кылымдарда ошол пайгамбарыбыздан кийинки эле, ал өткөндөн кийинки алгачкы доорлордо эле бул Амави доор деп коет. Андан кийин Аббаси халифаты доорунда кыргыздар тыгыз байланышта болуп, бул жакка араб ошол миссионерлер деп коебуз, дин таратуучулары келип, кыргыздар менен алака кыла баштаган. Анан жалпы билебиз, биздин талас жергебизде 751-жылы чоң талас салгылашуусу, Атлах деп коет, талгылашуусу болгон. Ал жерде ушу жергиликтүү кыргыздар менен арабтар биргелешип, Кытайдын ошо империясына туруштук берип, Кытайдын 1000 жылга чейин артка кайтарылып, бирок арабтардын жеткен чеги ошо Кыргызстан менен токтоп калган. Ошол күндөн тарта Кыргызстан араб жазма булактарында дагы, жалпы көп тарыхый булактарда Кыргызстан Кытайдын биринчи ашуусу жана Кытайдын биринчи эшиги, дарбазасы деп аталып калган. Жибек жолунун оозунда жайгашып, анан ошол мезгилден арабтар келип, биз менен жуурулушуп, кийин кыргыз эли акырындык менен исламдын динин кабыл алып, ошол менен кызматташуубуз бирок диний тараптан эле болгон. Ал эми кийин билесиздер, соңку учурларда эгемендүүлүк алгандан кийин кыргыз-араб мамилелери бираз өсө баштады. 30 жылдын ичинде көптөгөн араб мамлекеттерине биздин өкүлчүлүктөрүбүз, элчиликтерибиз ачылды. Ал мамлекеттеринде бизде өкүлчүлүктөр, элчиликтер ачылып атат. Араб мамлекеттери көп жылдар бою бизге ушул гуманитар жардам, кайрымдуулук жаатында бир топ бизге жардам берип, анан соңку жылдары туризм өнүгүп, ошентип бир алакалар келип атат. Бирок мындай менимче тийиштүү бир деңгээлде дагы потенциалыбызды толук биз колдоно элекпиз. Анан бул азыр сиз айтып аткан булуңдагы, Перс булуңундагы ошо араб мамлекеттеринин кеңеши деп коет. Бул 6 мамлекеттин бирикмеси негизи. Булар 80-жылы 6 мамлекет. Бул Сауд падышачылыгы, Кувейт мамлекети, Бириккен Араб Эмираты, Катар мамлекети жана Бахрейн менен ошол Оман мамлекети, 6 араб мамлекети биригип, ошо Перс булуңу деп коет. Бул арабтарды өздөрүндө араб булуңу деп коет. Арабский залив деп, ушу араб булуңундагы 6 мамлекеттин бирикмеси, ынтымагы болуп биригип, анан ошолор жыл сайын өздөрүнүн экономикалык жактан, саясий жактан, аскердик жактан, маданий жактан кызматташуусуну жөнгө салган жылына бир ошо кеңешме өтүп турат. Анан быйыл кызыгы бир гана ошо 6 мамлекет өзүнчө эле жолукпастан Борбор Азиялык 5 мамлекеттин өкүлдөрү менен дагы 5 ошол бириккен болот. Мындай айтканда, Орто Азия ынтымагы менен араб өлкөлөрүнүн ынтымагынын ортосунда, эки ынтымактын ортосунда ынтымак маселелери, ушул эки чөлкөмдү, ушул эки регион, аймактын ортосундагы ынтымакты, кызматташууну жаңы бир тепкичке чыгаралы деген иш-аракеттер болуп атат. Ошон үчүн жакшы жашан. Айтсаңыз, Борбор Азия булуңдагы араб өлкөлөрүнүн кызматташтык кеңеши саммити алгачкы жолу өтүп жатат. Муну өткөрүү демилгеси албетте бул Сауд Арабияга тандык болсо керек. Демек, араб өлкөлөрү Борбор Азия мамлекеттери менен кызматташууга кызыктар. Бул саммиттин натыйжасында эмнени күтсөк болот? Бул саммиттин албетте араб өлкөлөрү дагы, анын ичинен Сауд Арабия жакшы белгилеп кеттиңиз. Негизи бул уюмдун Перс булуңундагы араб мамлекеттеринин кеңешинин инициатору дагы ошол Сауд Арабиясы жана Сауд Араб мамлекети Эрият шаарында ушул кеңешменин штаб-квартирасы жайгашкан. Жана да өзүңүздөр билесиздер, мындан 4-5 күн мурун биздин президентибиз Садыр Жапаровго Сауд Арабиясынын атайын Кыргызстандагы элчиси, там ыйгарымдуу элчиси бул падышанын атынан чакыруу алып келип, өзү колу менен тапшырып, ошо чакырды. Президентибиз ошол жака жөнөп, азыр ушул жакта
Анан бул жерде азыр инициатор негизги араб мамлекеттеринин чындап эле саут падышачылыгы болуп атат. Анан күтүүлөрү албетте чоң. Мурун буга чейин гуманитардык, кайрымдуулук жаатында, туристикалык же маданий гана деңгээлде болсо, азыр эми менимче жаңы бир эпохага доорго келишти. Эми экономикалык жактан дагы, балким аскердик жактан дагы кызматташуунун бир жаңы тепкичине чыгалы деп. Албетте биз бул жерде маселелер бар. Биз араб чөлкөмүнө Кыргызстан катары же Орто Азия катарында эмне бере алабыз? Кандай кызыкчылыктар, алардын кызыкчылыктары бар, ал тараптын, ар бир тараптын кызыкчылыгы болот да. Ошол эле мезгилде биздин дагы араб мамлекеттер менен өзүбүз кандай кызыкчылыктарыбыз болот, биз кандай нерселерди кыла алабыз, бизде эмнеге жетише алабыз. Ушул ар бир мамиледе ошо кызыкчылыктардын немеси болот да, мындай кагылышуусу дегендей. Анан менимче бул артынан азыр коомдо көп эле мындай жолугушуулар формат менен болуп атат. Орто Азия форматы менен башка өлкөлөрдүкү. Менимче геосаясий абалды карап, экономикалык биздин учурдагы мүмкүнчүлүктөрдү карап, анан ичара мына Орто Азия ичиндеги дагы абалды карап туруп, анан бир жакшы жыйынтыкка келишет деп ойлойм да мен. Геосаясий деп белгилеп өттүңүз. Геосаясий абалга байланыштуу дүйнөлүк экономика Борбор Азияга болуп жатканын көрүп жатабыз. Буга биздин эле эмес, коңшу мамлекеттердин дагы экономикалык көрсөткүчтөрү далил. Бизге жаңы рыноктор ачылып жатат демек. Өндүрүлгөн продукция буга чейин араб өлкөлөрүнө кандайдыр бир көлөмдө экспорттолуп кетсе, демек мындан кийин, саммиттен кийин бул көлөм көбөйөт деп түшүнсөк туура болобу? Албетте болот. Анткени биз мындай буга чейин деле араб мамлекеттери менен биз баягы экономикалык жактан кызматташуубуз жок болгон эмес деп айта албайбыз, болгон. Бирок мындай эгер сандарга карасак, өтө мындай аз санда бул эсептелип атат да. Эми азыр мына жаңы форматка өтө турган болсок, геосаясий абал негизи эле эмне үчүн Орто Азиянын мындай таасири күчөп атат. Кээ бир мындай биздин жарандарга, биздин көрүүчүлөргө ушуну түшүндүрө кетели. Анткени дүйнөдөгү баягы экинчи дүйнөлүк согуштан кийин, Ялтадагы чоң конференциядан кийин дүйнө түзүмдүн, дүйнөлүк баягы саясий эрежелердин, саясий шернелердин деп коебуз, айыл ынтымактардын көбү ыдырап, эми азыр жаңы бир формацияга, жаңы бир түзүмгө, жаңы бир демге муктаж болуп аткан үчүн Орто Азиянын таасири өтө күчөп атат. Эмне үчүн? Мисалы сиздерге буга чейин айтып кетели. Орто Азия мамлекети менен өзүңүздөр билесиздер, март айында коңшу Казакстандын Борбор шаарында 5 мамлекет, бул жерде Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын тышкы иштер министрлери менен Америка Кошмо Штаттарынын тышкы саясатына жооп берген мамлекет катчысы Блинкен мырза келип жолугуп кеткен. Бул деген 5 өлкө менен Америка тыгыз байланышта болгонго кызыктар азыр мисалы. Ал ошол эле мезгилде биздин стратегиялык партнерибиз болгон Орусия Федерациясы, ал Шанхай кызматташтык уюму болсун, же ОДКБ болсун, же Евразес болсун, ушул алкакта да алар ушу 5 өлкө менен тыгыз байланышта турушат. Андан кийин билесиздер, 2015-жылдан бери 18-жылда күчөдү Япония мамлекети ушу 5 өлкө менен тыгыз байланышта болуп, ушул жерге кызыгып атат мисалы. Анан өзүңүздөр дагы билесиздер, биздин дагы өзүбүздүн Чолпон Ата шаарыбызда Евро биримдик кеңешинин жетекчиси Мишель мырза келип, жакында Франсуа Мишель мырза келип, биздин бул жерде 5 өлкөнүн президенти менен жолугуп кетти. Евро биримдик дагы Европада бизге кызыгып аткан учуру. Ошол андан көп өтпөй эле ушул 5 өлкөнүн жетекчилери Кытай Республикасында Пекинге барып келишти. Ал жерде дагы ушул формат Кытай жана 5 өлкө деген формат кызыктар болду. Эми азыр сиздер байкагыңыздар, араб мамлекеттери дагы ушул чөлкөмгө кызыгуу жаратып атышат. Өзгөчө мындан 1 ай мурунку Катар мамлекетинин жетекчиси Шейх Тамимдин бул бизге болгон биринчи жолу визитин эске алып кетишибиз керек. Бул Кыргызстан тарыхында, деги эле эгемендүү тарыхында биринчи жолу ушул даражадагы биринчи мамлекеттик даражадагы жетекчи Кыргызстанга биринчи жолу зыярат кылышы да, биринчи жолу мамлекеттик сапар менен келиши. Анан ошондон кийин эле ал жакта дагы Шейх Тамим дагы өзү келип Катар мамлекети 5 өлкөнүн жетекчилери менен Казакстанда жолукту. Эми азыр биз араб мамлекеттерин көрүп атабыз. Эмне үчүн деген адамдарда суроо жаралышы мүмкүн. Анткени бул аймак илгертен тарыхый чоң бир сооданын жолдун боюнда жайгашып калган, жибек жолунун. Биз азыр жаңы 21-кылымда жаңы жибек жолунун трансформациясы, реформациясы жаңыдан калыптанышына күбө болобуз менимче. Алга биздин баягы Кытай мамлекети менен Кыргызстан жана Өзбекстан аркылуу өтө турган бир жол, бир алкак деген баягы темир жолубуз курулуп калса эгерде, биз баягы айтпадык тарых булактарында келгендей, Кыргызстан Европа мамлекеттерине товар чыгуусуна, араб мамлекеттерине жана башка мамлекеттерге
товар чыкканда Кыргызстан биринчи аялдамасы, биринчи эшиги болуп калат экен. Биз аркылуу өтөт экен да. Ошондо албетте биз аркылуу өткөндө биз да кошумча өзүбүздүн товарларыбызды ошол темир жол менен Европа өлкөлөрүнө, Араб өлкөлөрүнө, Перс өлкөлөрүнө, жана баягы бизде Юго-Восточный Азия деп коет, Малайзия, Индонезия ошол мамлекеттерге чыгарууга бизде мүмкүнчүлүк жаралат. Ошол менен биздин бир топ мүмкүнчүлүктөр жана Орто Азия мамлекеттеринде азыр чоң бир тарыхый шанс турат. Ошону колдонуп кетүү болгону азыр баягы кандай десем, кызыгуу көп тараптан түшкөндө өзүң адам деле пендеси бир аз баш айланып калат го, эмне кылсак да. Ал менимче азыр беш өлкө ич арада өздөрү пикирге келишип, кайсы мамлекеттер менен кандай кызматташабыз, кандай деңгээлде. Анткени ар бир билесиз, социалдык, экономикалык болсун, бул нерселер артында сөзсүз бар геополитика болот. Геополитикалык да кызыкчылыктар болот. Ар бир мамлекеттин өзүнүн талаптары болот, өзүнүн сунуштары да болот. Ошон үчүн биз баягы жеке менин пикиримде Кыргыз өлкөсү, биздин мамлекет ошол 5 мамлекеттин ичинде дагы ат өлбөй тургандай, араба сынбай тургандай бардык партнерлор менен биз векторду бирдей кармап, мамилебизди муздатпай жакшы кармап, бирок албетте биринчи кезекте Кыргыз Республикасынын биздин өлкөбүздүн кызыкчылыгын эске алуу менен кызматташышыбыз керек. Анткени доор алмашып атат, партнерлордун дагы кандайдыр бир статустары өзгөрө баштайт. Биз стратегиялык партнер дегендерибиз бир аз өзүнүн маанилерин жоготуп коюшу мүмкүн. Же болбосо биз мурун мамиле кылбаган мамлекеттер менен мамилебиз жылуу болуп, дагы бир терең мамиле даражасына өсүшү мүмкүн. Ошон үчүн Орто Азиянын азыр тарыхый бир шансы келип турган учуру. Бул жак биринчиден ошол соода саттыктын жолу, логистиканын жакшы жолу. Азыркы могу Кытайдан чыккан темир жолубуз эгер ыңгайлуу ишке ашып калган болсо, билесиздер, Өзбекстанга барганда ал темир жол андан нары тиги Түркмөнстан, андан кийин Каспий деңизи, андан нары ошол азыркы Азербайжанга жетиш үчүн билесиздер, ошол Карабахтан дагы жол ачылып калды, коридор. Ошол менен Түркияга барып, андан деңиз аркылуу бүткүл Африка континенти, бул жагынан Европа, ал жагынан бул жагынан болсо Араб баягы булуңу, андан айланып келсе, кайра эле Араб тиги Өзбекстандан чыккан темир жол бир бөлүгү, экинчи ветка деп коет, экинчи тармагы тиги Афганистан аркылуу Пакистандын Карачи деген шаарына барат экен. Карачи шаары бул порт шаар. Бул сууда жайгашкан. Порт менен алар кайрадан ошол жактан Юго-Восточный Азия деп коет. Бул ошол Индия, Бангладеш, Малайзия, Индонезияга окшогон өлкөлөр ушул жактан болуп туруп, анан баягы тиги жактан келген жол менен бул жактан жол экөө бириккенде, эгер деңиздеги жол, ушул баягы мындай алкак деп коелу, ушул поястын ичинде жашаган элдердин саны дүйнө жүзүндө 8 миллиард болсо, ошонун ичиндеги 5 миллиард адам ушул жерде жашайт экен. Демек бул чоң экономикалык мүмкүнчүлүктөргө да. Демек Кыргызстанды дүйнөлүк экономиканын эшиги деп айтсак туура болот. Келечекте Кыргызстан буйрукса дүйнөлүк экономиканын эшиги болгондой болот. Бүткүл Европадан келген баягы сырье деп коебузбу, эмне болсо дагы Кытайга келе турган болсо биз аркылуу өтөт. Жана Кытайдан чыккан болсо дагы биз аркылуу өтөт. Дүйнөлүк экономиканын Борбор Азияга ооп жатканы климаттык өзгөрүүгө дагы байланыштуу болсо керек. Акыркы жылдары чөлкөмдө туруктуулук көрүнүп жатат. Демек инвесторлор жаңы рынокторду издеп жатат. Буга мисал жакында эле Асман шаарына мезгил кутучасы салынды. Анда келген инвесторлордун көптүгүн да айта кетсек болот. Албетте Асман шаарында биз эмнени көрдүк? Көбүнчөсү ошол Араб Эмираттарынан келген инвесторлор бизге көп болуп атат. Эмнеге дегенде бир шартты, бир нерсени эске алып коелу. Биздин кыргыздар да көбү билет. Улуу элибиз мисалы Бириккен Араб Эмираты чакан эле бир мамлекет. Ошол Дубай шаарында билесиздер, бир чөлдүн эле деңгээлинде мындан 60 жыл мурун чөл болуп турган, тегиз какырап турган чөлдүн ордунда азыр килтейген, асман тиреген үйлөр турат, бизнес центрлер турат. Биз ошондой болуп кетти. Бирок имаратты куруп коюш болот экен, бирок табиятты алып келе албайт экенсиң. Климатты алып келе албайт экенсиң. Анан азыр билип атасыздар, глобалдык ысуу, глобальный потепление өтө катуу кетип атат. Ал бизге дагы сезилип атат, Орто Азияга дагы. Мына жайдын күндөрүндө аптаптуу ысык болуп, кышта болсо ызгар суук болуп, суунун тартыштыгы жаралып, негизи дүйнөлүк система өзгөрүп атат. Анткени керек болсо энергетикалык система да өзгөрүп атат. Эми мындан ары углеводород деп коет, баягы нефтке эмес, жашыл экономикага басым көп болуп атат. Ошондо Асман шаары ошол жаңы инновациялык шаар болуп эсептелет. Жана ошол жерге эмне үчүн ошол араб мамлекеттеринен бизге көп инвестор келип атат десе, бул жерде биринчиден эки нерсе болот. Биринчиден бул жерде либеральный экономика, эркиндик бар, анан экономикага аз салык бар, жана шарт бар. Үчүнчүдөн климаттык шарттагы жанында көлү бар,
салкын, мелүүн климаты бар, келе турган баягы бизнесмендер дагы, бизнесмен адамдар кеч келе баягы өзүнүн кабинетине отуруп алып иштей бербейт да. Алар чыгып сейилдегенди каалайт, эл аралаганды каалайт, эс алгысы келет. Ошондо Ысык көлдө баягы биз тиги туристтердин саны менен эмес, мисалы аз биз сан менен кылып атабыз да. Сан өтө көп келгенде биз жетишпей да калып атабыз. Чындыгына келгенде өзүбүздүн жарандарыбыз барып эс ала албай калып атат. Мүмкүнчүлүгүбүз деле чектелүү экен. Биз ошондо туристтердин санына эмес, балким туристтердин арасынан бир аз баягыдай платежеспособный деп коет го, акча алууларына бир аз эс алуунун бир аз башкача деңгээлине өтсөк. Анан жөн эле эс алуу эмес, бизнес менен кошо инвестирование, өндүрүш, IT технологиялар жаңы ошол менен болуп атат да. Ошо Асмандын проекттин негизги максаты ушул. Ошон үчүн араб мамлекеттери бул жака кызыгып атканы, бул жерде климат бар, экономикалык абал дагы, экономикалык биздин салык саясатыбыз дагы менимче эң либералдуу, эң жеңил да. Ошон үчүн баары ушул жерге кызыгып атат. Анан буюрса эми ишке ашып калса, элибизге бир топ эле пайдасы тиймек да. Айтсаңыз, быйыл 2-июнда Бишкекте сиз дөмөндө белгилеп өткөн Евро биримдик Борбор Азия саммити өттү. Буга чейин Кытай Борбор Азия, былтыр Россия Борбор Азия, өткөн жылы январда Индия Борбор Азия саммити өткөн. Эми Борбор Азия булуңдагы араб мамлекеттеринин кызматташтык кеңешинин саммити. Дүйнөдөгү эң бай өлкөлөрдүн бири Сауд Аравияда өтүп жатат. Демек Борбор Азиянын дүйнөгө таасири күчтөнүп жатат деп түшүнсөк болобу? Борбор Азиянын таасири күчөп атканда эмес, менимче Борбор Азиянын мындай ролу жана баалуулугу бир аз көтөрүлүп атат. Ар бир нерсени билесиз, баягы учуру келет, оомат да келет, адамдарга ошол оомат келгенде азыр Борбор Азиянын бир тарыхый, саясий ооматы келип турган учур болгон. Ошол оомат келгенде ооматты колдоно да билиш керек. Эгер колдоно албасаң, ал оомат ар дайым эле келе бербейт. Ал бир учур келип, кудум жээкке келген соккон баягы толкундай эле нерсе. Азыр толкун бизге келип аткан мезгили, биз ошо толкунду туура пайдаланып, эффективдүү пайдаланып, бир максималдуу пайда менен чыгып кеткенге аракет кылсак, анда жакшы. Анан биз колдоно албай калсак, анда кыйын. Ошон үчүн Борбор Азия биринчи кезекте эксперттердин да көбүнүн изилдөөсү боюнча 5 өлкө бөлүнүп алып туруп 5 тармактуу, сиз айтып кетпедиңизби? Индия менен, Кытай менен, Орусия менен, Евро биримдик менен, АКШ менен, Жапония менен, азыр араб өлкөлөрү менен кызматташып атат. Ушу 5 өлкө 5 башка саясий өңүттө эгерде вектор алып алса, багытты алып алса, анда абал оор болуп калат. Анткени баягы Крыловдун тамсилиндей биз Борбор Азия деген нерсени 5 жолго тарта беребиз да. Ордубуздан жылбай калабыз. Эксперттердин айтуусунан көбүрөөк жакшысы бул интеграционный процесс. Биринчи 5 өлкө ичара өздөрү бир пикирге келип, анан бир багытка бир аз багытталып, биргеликте иш алып барса, баягы ошондо ынтымакта иш алып барса берекеси болот да. Биздин ата бабабыз да бекер айтпайт да, баягы жалгыз аттан чаң чыкпайт, жалгыз дарак бак болбойт дейт да. Жалгыз эле Кыргызстан өз эле бир нерсени кылып коюшу же жалгыз эле бир Өзбекстан бир нерсени кылышы кыйын. Анткени саясатта билесиздер, баардыгы взаимосвязаны, баары бири-бири менен байланышта, баары бири-биринен кандайдыр бир деңгээлде көз каранды. Ошон үчүн көз карандылыктардын ортосунда биз бир позицияга келип алсак, анан келечекте менимче майнабы жагаттан Орто Азия келечекте эң алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кирип калышы ыктымал. Эмне үчүн дагы Орто Азияга кызыгып атат? Азыр башка мамлекет. Анткени Орто Азияда демографиялык өсүү да жакшы. Жаштардын саны абдан көп. Мисалы 18 жаштан 35 жашка чейинкилердин саны Орто Азияда 38-39% түзөт. Бизде көпчүлүгү жаштар түзөт. Мисалы ошол эле Европа өлкөлөрүн алсаңыз, орточо көрсөткүч 16% болуп калды. Жаштар бизден 2 эсе аз. Биз демек баягыдай арзан бир тарабынан, экинчи тарабынан жаш күч, рабочий сила деп коет го, эмгек күчүнү, жумуш күчүнү сунуштай алабыз. Ошон үчүн араб өлкөлөрү мисалы азыр акырындык менен жылып баратат. Араб өлкөлөрүнө биздин көп жарандарыбыз миграцияга, Орусияга гана эмес, Европа өлкөлөрүнө жана ушул араб өлкөлөрүнө да көп бара баштады. Тил билсе, эгерде кандай бир кесип, өнөргө ээ болгон болсо, ал өлкөлөрдө ар дайым ачык. Анткени араб өлкөлөрүндө учурда жалпы ушул эле 6 өлкөнүн ичинде араб өлкөлөрүндө орто эсеби менен 20 миллионго жакын сырттан мигрант келип иштейт. Ошо курулуш тармагында, сервис тармагында жана тармакта. Ошолордун кайсы бир үлүшүнө биздин да өлкөнүн жаштары барып иштеп келсе болот да, мисалычы. Нурият мырза, студиябызга келип кызыктуу маек кылып бергениңизге сизге ыраазычылык билдиребиз. Кадырман телегөрүүчү, сиз көрүп Ала Тоо Лайв программасынын кезектеги чыгарылышын көрдүңүз. Мында Сауд Аравиянын Жидда шаарында өтүп жаткан Борбор Азия булуңдагы араб мамлекеттеринин кызматташтык
кеңеши алгачкы саммити тууралуу сөз кылдык. Студиябыздын төрүндө коомдук ишмер Нуриет Абдулазиз болду. Аты жөнүм Сайфуддин Мурзаев. Биздин каналдан алыстабаңыз.